Ааа, негизи өзүңөр билесиңер, биз болсо 3 жыл мурун ачылганбыз Темиров Лайф, анан Темиров Лайф KG деп YouTube канал ачканбыз. Андан кийин Айтайт десе YouTube канал ачылган. 2020-жылы анда Сооронбай Жээнбеков президент болчу. Августта биринчи видеобуз чыккан. Ошондон бери биз иликтөө менен алектенебиз. Бир топ 3 жылдын ичинде, 3,5 жылдын ичинде бир топ окуялардын башыбыздан өткөн. Ага дагы күбө болдуңар бардыңар, кыргызстандыктар. Артыбыздан аңдыды, түрмөгө отургузушту, СИЗОлорго, наркотик ташташты, 2 жолу офисибизди тинтүү кылып, бардык оборудованияларды алып кетишти. Негизи бийлик тарабынан абдан билбейм, биз ушунча коркунучтуубузбу? 2 жыл сайын ушундай чабуулдар болуп атат. Анын себеби түшүнүктүү, себеби биз иликтөө жасап туруп, көп жалганды дагы анан көп маселелерди көтөрүп атабыз. Көйгөйлүгү маселелерди көтөрүп атабыз. Бул деген коомдук Кыргызстан үчүн абдан маанилүү маселелерди көтөрүп атабыз. Аны ал деген бийликке түздөн түз тиешеси бар. Мисалы, бир топ иликтөөлөрүбүз тууганчылык боюнча иликтөө чыккан. Негизи мындай 3,5 жылдан бери иликтөөлөрдү чогултуп, анан башка журналисттердин иликтөөлөрдү анализдеп карасаңар, азыркы учурда Садыр Жапаров президент болуп бийликте отургандан бери бүгүнкү күнгө чейин толук үй бүлөлүк кландык система түзүлдү деп айтсам жаңылбайм да. Себеби эмне? Ошол эле кудалары, туугандары жооптуу кызматтарда отурат. Ошол эле жалгыз эле Садыр Жапаровдун эмес, ошол эле досунун, Камчыбек Ташиевдин бир топ туугандары мамлекеттик мындай стратегический деп коет орустар, ошондой ишканаларды башкарып отурат. 2 жыл мурун биз көрсөткөнбүз, ушу Кыргыз Петролиум деген чоң мамлекеттик завод бар, ал жерде бензин, мазут чыгарат. Ошонун директору Камчыбек Ташиевдин бир тууган жээни болуп чыкты. Аны аз болуп баягы бухгалтерге фирма ача коюп, ал аркылуу мамлекеттик ишканадан мазут экспорттогон. Аны дагы көрсөткөндөн кийин, 2 күндөн кийин биздин офисте 2022-жылы 16-январда тинтүү өтүп, өзүңөр күбө болдуңар. Чөнтөгүмө наркотик салып, андан сырткары аны далилдей албай паспорту туура эмес алды деп туруп, баягындай эмне деп коелу эле, украл, Ташиев эмне деди эле, украл, вклеил фотографию деп, ошо ал деле далил таба албай, бирок эптеп бир нерсени илештирип, соттор депортация кылган. 1,5 жыл болду. Мен Кыргызстандан кетиргени, үй бүлөмү көрө элекмин. Эми бардыгына чыдайт экенсиз, себеби Кыргызстандын келечегин ойлогондо Кыргызстан негизи Кыргызстанды тоноп кетпесин деп, мен жана биздин команда башынан өткөн
кыйынчылыктарга чыдап отурабыз. Дагы эми суроолорго өтөйлү. Суроолор боюнча азыркы акыбал боюнча айтып кетейин. Экономика. Мындай суроолор келет. Көбү айтат, силер эмне жакшылыкты көрбөйсүңөрбү, жалаң эле жаман нерселерди айтып жүрөсүңөр деп бизге күнөө коет. Негизи ошондой дагы суроо баягы мени депортация кылып атканда бир топ 20 кызматкер мени аэропортко чейин жеткирип, тим эле коркунучтуу террористти кетирип аткандай коргогондой карашты. Анан кийин бир 4 сааттай аэропортто кармашты. Ошондо ушул суроону бере баштап, ошо оперативный работник, следовательдер кимдир МВДнын кызматкерлери ушундай суроо берген да. Эмне үчүн жакшылыкты көрбөйсүңөр, жамандыкты эле көрөсүңөр? Анда ошолорго дагы встречный суроо бергем. Силер бир кылмыш иш козгоп иликтеп атканда силер эмне үчүн жакшылыкты айтпайсыңар, мисалы да. Иликтегенде кылмышкердин далилдерин көрсөтүп, кылмыш иштин далилдерин көрсөткөндө эмне үчүн жакшылыгын айтпайсыңар, эки тараптуу болбойбу деп встречный суроо бердим да. Негизи биздин ишибиз бул иликтөө. Мамлекеттеги көйгөй маселелерди иликтеп таап, ошону далил менен көрсөтүү. Мына маселе негизи маселенин 70% чечиши бул маселени көтөрүш, маселени көрсөтүү. Ошо биз маселени көрсөтүп атабыз, уже бийликтин милдети бул маселени чечиш. Уже биз иликтөөдө фактылар менен көрсөтүп аткан жерлерде айтып атабыз. Мындай бул болбош керек деп. Экинчи суроо болуп атат. Ошо эмне үчүн иликтөө жасайсыңар, бирок кандай жолдорду көрсөтүп бербейсиңер? Ошо айтып атам. Иликтөөнүн 70% бул баягы чече турган жолдору. Себеби мисалы биз көрсөтүп атабыз. Мына сен кудаңы кызматка койдуң. Бир эмес, 2-3 куданы койдуң. Мунун кантип чечсе болот? Кудаларды койбо. Профессионалдык конкурс өткөрсө. Чечим ошо иликтөөнүн ичинде эле да. Андан сырткары жакшылыктар жөнүндө айтып кетейин да. Ушундай суроо берип атат. Жакшылыктар жокпу, эмне көрсөтпөйсүң? Негизи МВФ отчетун көрдүм мен. Жакында чыккан, марттын башында. Ошол жерде Кыргызстан боюнча отчет бар. Ошол жерде айтып атат. Кыргызстанда экономикалык мындай өсүү бар. Налогдор жакшы чогултуп атат. Анан себебин айтып атат. Себеби азыркы учурда Россия менен Украина менен согуш болуп аткан үчүн Кыргызстан үчүн шарт түзүлдү. Реэкспорт аркылуу бир топ налог чогултуп атат. Ушуну колдонуп алса болот деп бийликке мындай кеңеш айтып атышат да МВФте. Бирок ошол эле кезде МВФ айтып атат. Кыргызстан болсо чет өлкөдөн келген импорт статистикасын аз көрсөтүп атышат. Негизи ал көбүрөөк. Бул эмнени билдирет? Бул ошол эле мурунку Матраимов кездеги таможенный схемалар азыр деле иштеп атканын көрсөтөт. Негизи
эки тарап бар да. Мына жакшылык деп мактанган нерсенин чоң маселеси бар. Налог көбөйдү, бирок таң калыштуу эмне, налог көбөйгөнү менен баары бир Кыргызстан бюджетке карыз алып атат да. Ошол эле мен эсептеген 3 жылдын ичинде мына Садыр Жапаров президент болгону менен 112 миллиард сом бул ички карызга эле алган акча экен да. Баягы гос облигация деп коет, ошону сатып, ички карыз деп коет аны. Ошо Кыргызстан 112 миллиард сомго облигация сатыптыр. Бул ички карызга кирет. Анын 53 миллиарды 2023 жылы алыптыр. 2023 жылы бул сырткы карызды эсептеген эмесмин. 53 миллиард сом ички карыз алыптыр. Бюджет негизи 322 миллиард болду, ушундай. Бул деген бир топ бюджетти ички карыз менен жапканы болот да. Андан сырткары биздин бийлик мыйзамдарды өзгөртүп, национальный улуттук банк негизи мындай көз каранды болуш керек эле, улуттук банктан прибылин бюджетке которуп алышты. Ал дагы где-то 9 миллиард сом түзөт. 23 жылы сырткы карызды 24 миллиард сом дагы алыптыр. Ошондо бюджеттин жарым эмес, эми 20дан 30% чейин бул карыз деп коет да. Бул ошо таң калыштуу болуп атат да. Ушунчалык налог терип атабыз, бюджетке баягы Россияга реэкспорт менен пайдаланып туруп бюджетти көбөйтүп атабыз деп атат, бирок ошол эле кезде ушунча карыз алып атабыз. Таң калыштуу болот, анан кийин көп суроолор пайда болот да ушундан. Андан кийин макул. Бул мындай жакшы нерсе дейли. Экинчи суроо, биз каяка коротуп атабыз? Автобустарды алдык дейт, анан кийин неме, мектептер курулуп атат, жолдор курулуп атат, дагы бир топ нерселер менен мактана турган жерлери мактанып атышат КТР аркылуу. Эми баягы интернетте жүрөт, банкомат акча, сенин акчаң кайра бергенде аны биз мактайбызбы деп деген тамаша бар. Ошондой эле биздин бюджеттен ушул жолдор курулуп атканы же болбосо зарплата көбөйтүп, пенсияны көбөйтүп атканда бул мактанса болобу, болбойбу? Ошондой суроо болот да. Андан сырткары ушунча бай өлкө болуп калыппыз. Көп жерде бийлик эмне менен мактанып атат? Мына биз жаңы резиденция кура баштадык. ГКМБларга имараттарды куруп атабыз. Же болбосо эмне дейт? Баягы кызматкерлерге үйлөрдү куруп атабыз, санаторий куруп атабыз. Бул деген эми орустар айтканда пир во время чумы да. Эмнеге куруп атат десе, чет элдик президенттерден уялабыз ушундай баягы ак үйгө конокко чакырганы. Ошон үчүн бизде килтейген хан сарай болуш керек. Мен уялбай ошолорду тосуп алышым керек деп. Эми ал боюнча өзгөчө бир саат сүйлөшсөк болот. Иликтеп чыксак деле болот. Бул чыгымдар, бул короткон акчалар ушунчалык бизге керекпи, керек эмеспи? Андан сырткары 2 самолет алып атышат. Таң калыштуу болуп атат да бул деле нерсе. Эң негизги маселе Кыргызстанда бул мыйзамсыздык.
мындай өнүккөн мамлекетте мыйзам мыйзам иштейт да. Ар бир адам, ар бир бизнесмен мыйзамга таянып, өзүнүн ишин жүргүзүп, өнүккөнгө аракет кылат. Бизде болсо мыйзамсыздык, өз билемдик орнотулду. Бир топ бизнес тараптан деле, башка тараптан деле кайрылуулар толтура. Ушундай мыйзамсыз бизден бизнести алып алды же болбосо акчабызды тоноп алды. Кээ бир жерлерде ал милиция кызматкерлери менен милиция кызматкерлер ошого тиешелүү да. Ошол эле мисалы жөнөкөй жарандардан 12 машинаны жөндөн жөн эле милицияга тартып алуу бул деген мыйзамсыздык деп эсептейм. Андан сырткары ошол эле орусиялык инвестор кайрылды. Таң калыштуу. Ушу $700,000 милиция кызматкерлеринин тиешеси жардамы менен бир аферисттер счетунан поддельный подпись менен уурдап алыптыр. Анын баарына соттор акыйкаттуу, адилеттүү чечим чыгарбай, наоборот, милиция тарапта болуп атат да. Мыйзамсыз канчалык адамдар отургандар дагы толтура фактылар бар. Ошол эле биздин журналисттерди таңгалсыз мыйзамсыз эле отургузган да. Эмнегедир декабрдын выпуск биздин выпуск ошо жерде баягы төңкөрүшкө алып келиши мүмкүн деп туруп 2 жыл бизде иштебеген кызматкерлерди дагы камакка алып атат. Бул деген эмнени билдирет? Булар бардыгы ким иликтеп, ким журналист болгондорду шылтоо менен камаганга аракет кылып атышат да. Анан андан сырткары мен негизи айтам да, ушу биздин башыбыздан өткөн окуялар бизге мүмкүнчүлүк түздү. Эмне мүмкүнчүлүк түздү? Бул биз ичинен иликтегенге мүмкүнчүлүк түздү да. Ошол эле наркотик таштаганда аны иликтеп чыкканбыз. Ошол эле бизге мага мыйзамсыз баягы подделка документов деп кылмыш иш ачканда далилдеп бергенбиз. Кантип милициялар подстава, ГКМБнын кызматкерлери, милициянын кызматкерлери мени подстава кылганда иликтеп бергенбиз. Ошол эле Өзгөн районунун паспортун столдо форма 1 мен паспорт боюнча форма 1 жок болуп калды да. Ал деген Кыргызстан тарыхында биринчи жолу болгон нерсе. Анын бардыгын иликтеп чыктык. Бул мүмкүнчүлүк түзүп берди. Азыр деле СИЗОдо эмне болуп атканы биздин журналисттер аркылуу иликтеп атабыз. Жакында эле бир маалымат болду, маалым болду. Ал деле далил менен, себеби ошо менин жубайым Махабат Тажыбек кызыга биздин директорго кол салуу болду. Синдин СИЗОнун кызматкериден омбудсмен, анан прокуратура, спецпрокуратура, анан Национальный центр по предупреждению пыток барып, бардыгын далилдеп коомго жарыялады. Бул ошо СИНдин ичинде, СИЗОнун ичинде же болбосо түрмөлөрдүн ичинде кандай
мыйзам бузуулар болуп атканды биз деле өзүбүздүн башыбыздан өткөзүп, ичинен иликтегенге аракет кылып атабыз, коомдукка жеткиргенге аракет кылып атабыз. А, Бул Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн чоң салым деп эсептейм. Себеби мындай көйгөй маселелерди чечпесек, Кыргызстандын келечеги мындай начар көрүнөт деп ойлойм да. Так, кийинки суроого өтөйүн. Ошол эле Улан Ниязбеков бүгүн интервью бериптир. Ушундай 11 журналисттин арасында журналисттин диплому, а, 2 эле кызматкер бар экен. Булар блогер, журналист эмес, булар жалган айтышат, мыйзамды билбегени үчүн жалган айтып атышат деп, себеби окуган эмес, билимсиз деп чыгыптыр. Анан кийин ошол эле личное делосун карасак, ошол эле Улан Ниязбеков юрист деген Национальный университетти 2003-жылы бүтүптүр. 93-жылдан 10 жыл диплому жок налоговыйда, финполицияда иштеген экен. Эми кантип мыйзамды билбей, өзү айткандай диплому жок, 10 жыл иштеген, белгисиз. Бирок бул деген сабатсыздыгы көрсөтөт да Улан Ниязбековдун. Себеби ал түшүнүгү жок журналист деген эмне. Анан кийин ошон үчүн булар коркунучтуу, ошон үчүн биз аларды түрмөгө отургузуп атабыз деп айтты да. Бул сабатсыздыгы эмнеге көрсөтөт? Себеби биз жалган айтсак, анда сотко бер да. Жарандык кодекс аркылуу сотко бер. Бирок коркушат да, себеби сотко берсе, биз сот аркылуу бир топ запросторду берип, бир топ маалыматты ача алабыз да. Коркушат. Ошондуктан эптеп кылмыш иш козгоп, эптеп өздөрү фальсификация кылып, мыйзамды тебелеп, бир топ адамды СИЗОдо кармап, азыр түрмөгө отургузушуп атат да. Так. Анан биз эмнеге бийлик үчүн коркунучтуубуз? Эмне үчүн бизден коркот? Себеби биз алардын жалгандарын ачыкка чыгарып атабыз да. Бир топ алар ойлойт, бүгүн айттым, анан эртең журналисттер эстебесе, биз жалган айтканды эч ким баардыгы унутуп, эч ким эстей албайт деп. Баягы эле жакында журналисттер таап чыкты, Садыр Жапаровдун сөздөрү. Бир дагы журналист куугунтукка алынбайт, түрмөгө отургузулбайт. Бир дагы журналистке миллиондогон сомдук арыз түшпөйт деп айтыптыр. Мен убада бериптир. Бирок өзүбүз күбөбүз, кыргызстандыктар баардыгы күбө болуп турат. Өзүнүн сөзүнө тура албады дагы, убадасын тура албады. Буну жалган деп айтсак деле болот. Азыр болсо баягы коомдук уюмдар боюнча мыйзам чыгарып алып, коомдук уюмдарга мындай тоскоолдук же болбосо куугунтук болбойт деп убада берди. Ага дагы ишенич аз. Андан сырткары бир топ жалган айтканын биз далилдеп бергенбиз. Ал деген
Биз аларды жаман көрсөткөн жокпуз. Алар өздөрү өзүнүн иштери менен өздөрүнө өздөрүн жаман көрсөтүп атат да. Ошондуктан биз төңкөрүшкө алып келип атабыз же алардын кылган иштери төңкөрүшкө алып келип атабы? А биз болсо ошонун жөн эле алар кылып аткан нерселерди ачыкка чыгарып атабыз, болду. Биз журналистпиз. Бизге деле төңкөрүш кереги жок. Биз деле күйүп атабыз: "Эй, өзгөргүлө, мыйзамдын чегинде иштегиле" деп айтып атабыз. Силер ушинтип мындан ары мыйзамды бузуп, өз билемдик кылсаңар албетте төңкөрүшкө алып келет. Өзүңөр өзүңөрдү соттош керек. Силер өзүңөрдүн иштериңер менен төңкөрүшкө алып келип атасыңар деп. Ошол дагы бир суроо келиптир. Каяка кетти? Орусча суроо келиптир. Связь с Бакиевыми, она точно есть? Насколько, в каких масштабах деп. Орусча суроо бериптир. Эми бул боюнча орусча жооп берейин, да. Насчет связи с Бакиевым мы говорили еще в 2021 году. В 2021 году у нас выходили расследования, что прилетают самолеты и что источники сообщают о том, что на этих самолетах прилетели люди Бакиева, связанные с ним, и, возможно, даже сам Максим Бакиев. Вот. Некоторые факты подтвердились. Тот же самолет, который привез, представляете, как его звали? Сапарбеков, Санжар, по-моему, который обвинялся и был осужден, заочно осужден за убийство Медета Садыркулова. Вот. Его привезли на частном самолете. Он приехал на частном самолете и ночью был, по-моему, суд по мере пресечения в отношении него. То есть он, по легенде МВД, он сам сдался. На самом деле он прилетел на частном самолете. Это вот близкий друг Максима Бакиева, Санжар Сапарбеков, по-моему, или как его звали. И он прилетел, и это было одно подтверждение, что люди Бакиева начали возвращаться в Кыргызстан при правлении Садыры Жапарова. Потом был самолет, мы получили подтверждение от пограничной службы, что на одном из самолетов частных прилетел Шуршов, Алексей Шуршов, тоже близкий друг Максима Бакиева. Его отпустили под домашний арест, и, то есть, фактически он получил обратно гражданство Кыргызстана, то есть мы его начали замечать за месяц до прилета. Мы вытащили, что он появился в списках избирателей Кыргызстана, а до этого его не было. То есть фактически мы получили подтверждение, что с приходом к власти Садыр Джапарова люди, которые работали при Бакиевых, они начали возвращаться в Кыргызстан. Мы помним, как говорили, мы видели о том, что жена Джаныша Бакиева устраивала праздники тои, и это мы, и фотографии с этих тоев гуляли по социальным сетям. Более того, я вот за эти 3 года достаточно часто слышу не от одного человека, и не от 3, и не от 5 даже, что для решения каких-то проблем
в том числе кадровых, о том, чтобы занять какую-то должность и тому подобное, люди ездят в Кордай, пересекают границу, и, в селе Кордай есть особняк Дианы Бакиева. Но пока подтверждения этому нету, но если у вас есть какие-то данные по этому особняку, где он находится и так далее, то вы можете мне скинуть на мой телеграм, собачка Вахоел, вот, и, мы, постараемся подтвердить эту информацию, да. То есть, э, факт, то есть вот отвечая на вопрос о связи с Бакиевыми, есть очень много косвенных доказательств того, что действительно, нынешняя власть очень тесно связана с властью Бакиевых, и методы правления, и, все, что происходит в энергетике, все, что происходит, вообще в целом, с подавлением прав человека, с гонениями на журналистов, вот. Э, Единственное, говорят там, ну, при Бакиева убивали, да. Но пока мы об этом еще не знаем, потому что про убийство, полноценные доказательства мы получили после, революции, да. Помните, и по Медету Садыркулу, и по другим фактам, мы получили доказательства, и это достаточно страшно. Мы абсолютно не знаем, что произошло. Очень, странные смерти, происходят в СИЗО, да. Тот же Астан Алай, Марат Казакпаев, зам Аилбанка. А, и рано или поздно, это все выйдет наружу. Да. То есть связь со временами Бакиева и вообще связь, нынешней власти, с Бакиевым достаточно, а, явно прослеживается, можно сказать. И, что еще? Ну, тот же, допустим, водитель Шишова, Талант И Иманов, по-моему, он сейчас достаточно высокую должность занимает, Минцифры, да, и так далее, и так далее. Майнинг-фермы, находили связи с Бакиевыми, э, журналисты, расследователи из КЛОПа, Азатык показывал и так далее. Ну, то есть везде мы видим следы Бакиевых. И, эта связь нынешней власти с прежней, а, властью явно прослеживается. Еще, на русском отвечу еще на один вопрос, который пришел мне в Твиттер. А, я решил, что надо на этот вопрос ответить. Планируете, ну, как вам идея, там была, вопрос, как вам идея совместных действий с российской оппозицией? Сразу скажу, что, наверное, достаточно часто меня сравнивают с Навальным, но это не так, потому что Навальный больше политик, и он действительно оппозиционером был. Я же все-таки журналист, и я не вижу в этой идее какой-то, а, какого-то, а, ну, то есть какого-то смысла не вижу, потому что, ну, я все-таки журналист, поэтому каких-то совместных акций или что политическими делами я не занимаюсь. Вот. А, Дагы, бир 20 мүнөт барбыз бизде. Суроолорго жооп бергенге. Баягы, Ташиев боюнча суроолор бериптир. Баягы, кустуризация боюнча акчалар каяка кетип атат деп, коррупция менен шектелген, анан кийин, сот чечими мененби белгисиз, бир топ, бийлик мактанып жүрөт, ушундай коррупцияны таап, бюджетке акча түштү, акча кайтардык. Жакында эле Ташиев айтты,
100 миллиард сом бюджетке, мамлекетке кайтарылды деп. Анан кийин мен бюджетти карап чыктым. Бюджетти карап чыгып, өзгөчө неме бар, статья бар, доходов деп коет. Ал жерде жазылып турат: доходы от возмещения по коррупционным делам. Деп. Анан кийин 3 жылдын ичинде бюджетте 3 жылдын бюджетин карап чыксам, бир жылда 53 000 сом, миллион эмес, 53 000 сом бир жылда коррупция иш боюнча сот аркылуу кайтарылган акча деп жазылып турат. Анан 3 жылдын ичинде санаганда 551 000 сом. 551 миллион эмес, 550 000 сом. Миллиард деле эмес. Ташиев айткан 100 миллиард акчаны бюджетке ошо коррупция боюнча түшкөн акчанын айырмасын карасак 999 миллион, 100 миллиард болсо 99 миллиард 999 миллион 449 000 сом бюджетке түшпөй, башка жакка түшүптүр да. Анан кийин Ташиев ызаланып, неуважаемый Болот Темировго ишенбегиле, эл ГКМБга ишенет деп ызаланып жооп берди. Эми ага көңүл деле бурган жокмун, мындай неуважаемый, уважаемый. Мага баары бир, негизи ошол акча каяка кеткенди табыш керек Кыргызстан үчүн. Негизи мындай практика бар да, ал акчалар биринчиден сот чечими жок эле мажбурлатып төктүрөт. Ал төктүргөнү деле ал бюджетке түшпөй, ГКМБнын спецсчету деген бале бар, МВДнын спецсчету деген бале бар. Ал деген жабык, каяка коротулат, өзүнө самолет алабы же чындап эле Кыргызстанга маанилүү нерсе алынабы, ал белгисиз да. Мүмкүн ошол эле куралдар алынат мамлекет үчүн. Аны биз мындай текшере албайбыз дагы. Бирок факт ошо же алар сотко жеткирбей эле алдырып атат. Ошол коррупция боюнча сот чечими боюнча 551 000 эле сом түшүптүр. Калганы болсо ушу сотко жеткирилбей эле, же болбосо бюджетке эмес, немеге түшүп атат. ГКМнын спецсчетуна, анан МВДнын спецсчетуна. Бирок бул бюджет эмес. Бюджетте каралган эмес да. Ошондой жооп. Так, дагы. Чет өлкөлүк атайын кызматтык мекеме менен иштедиңер беле, же башка контакт болгонбу дейт. Чет өлкөлүк мындай атайын кызмат менен ошо бийлик өздөрү Россияга жөнөткөндөн кийин, депортация кылгандан кийин, билбейм кандай мен жөнүндө маалыматты жеткирген, бирок ошол эле Москвадан сыртка учуп баратканда мени токтотуп 2 саат сурак болду, ошол эле ФСБ менен. Акырында сурактан чыкканда ошол эле
ФСБнын кызматкери айтты: "Сен, Кыргызстан үчүн, э, Кыргызстан бийлиги үчүн враг номер один болсоң, биз үчүн сен андай эмессиң" деп кое берип элди. Ошол эле бир жолу эле мындай контакт деп коебу, контакт болду. Андан сырткары Европага чыккандан кийин менде эч кандай мындай даже укук коргоо кызматкерлер менен эч кандай проблема деле болгон жок. Эч кандай сүйлөшүү дагы болгон жок. Так, эми суроолорго өтүп кетели. Так, түшкөн аялды комиссия эсепке алып, акчалар кайда кетип жатканы жөнүндө отчет болуш керек эле. Туура айтасыз. Негизи азыркы күндө неме болуп атат? Баягы журналисттерге куугунтук болуп, андан сырткары көп маалыматтарды бийлик мыйзамдарды өзгөртүп элден жаап атат да. Канча коротуп атат. Ошол эле мамлекеттик ишканалардын тендерлерин жаап койду. Мурда эсиңердеби, биз Кыргыз темир жолу боюнча тендерлерин карап чыгып, 2 эсе кымбат алган, ортомчулар өздөрүнө чөнтөгүнө салган нерселерди ачыкка чыгарганбыз иликтеп. Азыр болсо Кыргыз темир жолу, Мегаком, Кыргызнефтегаз, бир топ мамлекеттик ишканалардын тендерлерин биз текшере албайбыз, көрө албайбыз дагы. Ошондуктан бул деле жаман нерсе. Бул деген эмнени билдирет? Бийлик тендер аркылуу уурдап атабы, уурдап атпайбы эл билбесин деп жаап коюп атат. Анан комиссия түзүп, баягы каяка коротулду деген туура нерсе, бирок азыркы бийликтин андай ниети дагы жок да ага. Бардык фактыларды көрсөтүп атат. Журналисттер булардын иштерин ача турган журналисттерди камакка алып, коркутуп, үркүтүп жүрүшөт. Мыйзам аркылуу баягы элге эл көрө ала турган нерселерди жаап, мисалы 23 жылдын бюджетин азыркыга чейин официалдуу чыгара элек. Негизи марттын аягына чейин мурунку жылдардын бюджеттери отчет исполнение бюджета чыкчу. Азыр болсо 23 жылдын бюджети жок. Эч жерде таба албай койдум. Бул эмнени билдирет? 23 жылы бюджетте бир топ маселелер бар болсо керек. Чыкканда аны деле иликтеп биз элге ачыктап беребиз. Эмне маселелер бар бул ошол бюджет боюнча. Анан мына патент боюнча дагы ой пикир бөлүшүптүр. Чоң магазиндерди коюп, кичинекей павильондорго чейин патент төлөп иштешет. Илгери кичине павильондордон мамлекеттик бир тыйын төлөбөй көмүскө иштечү, патент налог. Негизи мындай тенденция бар да, бул бийлик бардыгы башка жол таппай
баягы чоң ишканалардан аа, налогторун азайтып же жоготуп, же льгота берип, а жөнөкөй Кыргызстан жарандарга, карапай элге аны көбөйткөнгө ошолордон чыгарганга, бизден чыгарганга аракет кылып атышат да. Бул деген, мисалы дүйнө боюнча, прогрессивный налог деген бар да. Ал деген, канчалык бай болсоң, ошончолук көп налог төлөйсүң да. Бизде наоборот, бай болсоң сен налогдон льгота ала баштайсың. Бул деген мындай бутунан башка айлантырган нерсе да. Для какой цели была организована встреча экс-президентов в Дубае? Какова была цель? Ваши мысли, догадки или факты? На русском отвечу. М, на на самом деле, у меня есть догадки. Это связано все таки с Кумтором, да. То есть, недавно я, то есть, скорее всего, скоро выйдет это, моя аналитика по Кумтору, э, потому что, м, возвращение Кумтора — это вот наглядно показало, в чем была проблема Кумтора. Проблема, Кумтора была, в самом Кумторе. Ну, то есть, э, бюджет Кыргызстана от Кумтора, очень мало приходило. Сейчас они вынуждены были, похвастать своими действиями, поэтому, некоторые вещи, некоторые доходы и расходы они показывают уже наружу, да, то есть какие-то дивиденды и так далее. И все это показывает то, что не то, что, это классно, что с Кумтором мы хоть что-то сейчас начали получать. Но это говорит еще о том, что при прежних президентах мы ничего ни хрена не получали. И эт и вместо того, чтобы спросить с этих президентов: "Ребят, вы куда глядели? Эшек такалап жүрдүңөрбү? Почему вы позволяли руководству Кумтора, да, э, обманывать государство, скрывать доходы, скрывать, прибыль? Почему?" А вместо этого он едет в Дубай и с ними вась-вась разговаривает. Вот, то есть здесь идет речь не о том, что, ни о какой законности речи не идет. То есть президент в первую очередь, как гарант Конституции, должен, а, установить, законность и порядок в стране, да, а он действует из своих личных побуждений, захотел — простил, захотел — это, да, но это не президент, это хан, бай там или что там, я не знаю, а, вседозволенность полнейшая. Это вот внешний фактор встречи. А то, что о чем они разговаривали, а, у меня только на ум приходит, что они просто, угорали и хохотали над, населением Кыргызстана, как на протяжении 30 лет они продолжают, издеваться, обкрадывать и так далее. Но это мое личное мнение, да, но, по сути, скорее всего, речь шла о Кумторе. Вот, и, этому этому подтверждение, что, Акаев приехал и дал показания по Кумтору, э, и это, была лишняя возможность надавить на руководство Центера для того, чтобы, в переговорах там, а, э, окончательно вернуть Кумтор Кыргызстану. Да, Дойчиңиз да өлдү, да. Ошол бир топ, түшүнүктүү, мындай
түшүнбөгөн, таң калыштуу өлүмдөр болгон СИЗОдо, түрмөдө. Эмнеге Жапаров ушундай түз эфирге чыкпайт? Суроолор көп элде. Журнали Бүгүн деле жаздым, Жапаров, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев же ошол эле Каныбек Туманбаев же Улан Ниязбеков болсо деле интервьюга чакырат элем. Интервью менде деле суроолор көп. Мындай жеке таарыныш деле унутуп, элдин көйгөйлөрү, эл элге кызыктуу суроолорду бергенге даярмын. Андан сырткары биздин бир топ иликтөө боюнча суроолор, факт, далилдер менен суроолорго жооп жок болуп калды. Аларды деле берет элем. Менин оюмча, бундайга бийлик барбайт, себеби жашыра турган нерселери көп. Жооп деле мындай так жооп деле жок, себеби фактылар менен биз көп нерсени далилдеп бергенбиз да. Дакаштар ишендирип жатат, жаңы техника келип атат, аскер куралдарды жаңыланып жатат деп, в общем, өнүгүп атабыз деп. Негизи Бакиев убагында, Акаев убагында, Атамбаев убагында деле андай толтура болчу адамдар, Дакаштарбы, кимдер, алар айтып жүрчү, мына өнүгүп атабыз, пенсия көбөйүп атат, мына автобустар келип атат, жолдор курулуп атат. Бул негизи баягы мен айтып кеткендей, банк бул алардын милдети. Бюджетте ал нерсе каралган. Бирок салыштырыш керек да. Азыр болсо баягындай бир сөз менен бюджетте жаап коюптур. Таң калдым. Баягындай резиденция куруу, санаторий өздөрүнө куруу, аэропорттор жөнүндө бул өзгөчө маселе. Себеби аэропорт Манас аэропорттун акчаларына курулуп атат. Бирок мамлекет мына биз дагы куруп атабыз деп, баягы президенттин аппарат жетекчиси өзүнө мен жакшымын деп ошону көрсөтүп атат. На самом деле ошо Манас аэропортко ал деле баягы реэкспорт менен байланыштуу. Себеби реэкспортко байланыштуу бир топ грузовой рейстер каттап калды Кыргызстанга, Кыргызстан аркылуу. Ошондуктан аэропорттун дагы мындай кирешеси көбөйдү. Бул деген ал милдеттүү. Атамбаев учурундагы, Бакиев учурундагы, Акаев учурундагы ушундай бир топ курулуштар же болбосо пенсия көбөйгөндөр болчу. Аны деген мындай мактанганга билбейм кантип мактанат. Себеби ушул эле болсо анда бул мактана турган эч нерсе жок. Себеби бул бийликтин милдети элдерге шарт түзүп бергени. Элдерге бирок биз көрүп атабыз, шартыбыз жок. Быйыл маселе эмес, быйыл абдан көрүндү. Ошол эле ТЭЦ маселе, ошол эле свет маселе, ошол эле жолдордун тешиктеринин маселе. Эмнени билдирет? Бул сапаттуу чечимдер болгон эмес. Эптеп-септеп эле ар жерлерде жаба коюшту, 1-2 автобус ала коюшту. Бирок сапаттуу аягына чейин бир маселени мурунку бийлик дагы, азыркы бийлик дагы чече албайт экен.
Эми, бир саат өттү ушундай, кээ бир суроолорго, э, жетишпей калдым го. Бирок 2 жумадан кийин, дагы ушундай прямой эфирлер улана берет. Биздин, соц тармактарга, YouTube каналга, анан Facebook баракчаларыбызга катталгыла, суроолорду даярдай бергиле, жибере бергиле бизге. Кийинки прямой эфирде жооп бергенге аракет кылам. Саламатта болгула.